Учакты ким ойлоп тапкан биринчи? Америкалык бир туугандар дейт. Жакшы, туура да атат. Братья Брайнов деген, эгер адашпасам, америкалык эки бир тууган учакты биринчилерден эмне кылган? Ойлоп тапкан. Деп силерге үйрөткөн, ошону гана билесиңер болду да. Социалдык тармакта ошентип үйрөтөт. Google'га жазсаңар деле учакты ким биринчи тапкан, ошол тапкан дейт. Чындыгында учакты биринчи ойлоп тапкан ислам аалымдарынан бир чыгаан аалым ойлоп тапкан. Ооба заманбап учкан учакты ошо братья Брайновлар ойлоп тапкан болушу мүмкүн. Бирок деги эле адамзат учат экендигин ким биринчи тапкан? Аббас ибн Фернас деген амазикалык, африкалык аалым болгон. Ошол ойлоп тапкан. Учкан ал кадимгидей биринчи канат жасап, биринчи учканда 9 метр учуп барып кулаган, кол буту сынган, анан барып дагы бир канча метр учкан, ошентип адам учат, учса болот, адам жерден асманга көтөрүлөт деп биринчи ойлоп тапкан. Унутпагыла, Аббас ибн Фернас деген дин аалымы ойлоп тапкан. Ушинтип дээрлик азыркы заманбап технологиялардын баардыгы барып ошол диний билимдин аалымдарына барып такалат. Медицина билиминин деле, курулуш деле баардыгы ошол эмеге такалат. Аббас ибн Фернастын бир эле учуу эмес, уча турган эмес, андан башка аябай ачылыштары көп. Айнекти, кол сааттарды, кумдан саат жасалуусуну, ушул сыяктуу көп нерселерди ойлоп тапкан Аббас ибн Фернас. Бул кишинин эстелиги Иракта мамлекеттик аба майданында эмесе эстелиги канат жасап, канат менен уча турган адам сыяктуу болуп эстелик тургузуп коюшкан, ошол жерде бар деп айтышат. Демек ушундай бир чыгаан инсан болгон. Эгерде окубасак, үйрөнбөсөк, бизге таңуулаган нерселерди туура деп жүрө беребиз. Учакты ким тапкан? Америкалыктар тапкан, анан тигини эмне тапкан, аны дагы орусчалыктар тапкан, анан европалыктар тапкан дейт. Биз уктанган европалыктар 300-400 жыл мурун өтө бир начар абалда болгон. Диний билимдердин баардыгыны өнүктүрүп, өстүрүп кетүү менен биргеликте алар ушундай бир ийгиликке, технологиядан алдыга озуп кетишти. Чындыгында бизде акыркы 200 жылдыкта мусулмандардын арасынан дээрлик бир чыгаан, окумуштуу чыгыштыгы өтө сейрек болуп калды, чыкпай эле калды десек болот. Эмнеге? Анткени биздин мусулмандар тек гана ошо диний билим менен гана отуруп калдык да, башка нерсе менен алектенбей калдык. Эки билимди бирдей алып келсек, буюрса бизден дагы мыкты программисттер, мыкты экономисттер, мыкты окумуштуулар, ачылыштарды жасаган инсандар чыгаат буюрса. Башка бир данышмандар илим боюнча мындай дейт: "Ал-илму шарафун ла кадраля". Илим ушундай бир сый урмат, кадыр барк берет, анын баасы жок дейт. Кызыгы мындай да түшүнсөңөр болот, билим бир мындай эмен айтайын силерге, азыр бир бай болуп туруп, байлыгыңарды эч ким тартып албасын каалайсыңарбы? Силерде гана калсын. Бардыгыбыз да каалайбыз, туурабы? Аябай бай болсок, акчабызды эч ким ала албаса да, байлыгыбызды эч ким ала албаса, азыр мисалы үчүн банкка койсоң деле алып коет, үйгө катсаң деле алгысы келсе алып коет да, кыскасы. Же уруулар алып кетет, же дагы бирөө тартып алат, айтор, кыскасы байлыгыбызды бирөө тартып алышы мүмкүн. Илим ушундай бир байлык, жигиттер. Илим ушундай бир байлык, сенен эч ким аны тартып ала албайт. Кызыгы берки байлыктарды сен берсең түгөнүп калат го. Туурабы? Миллион, миллиардтаган акчаларың болсо деле берсең азая берет. Билимди берген сайын көбөйө берет, азайбайт. Ушундай бир байлык, анын эч бир кадыр баркы жок экен. Эмесе, адаштым, мындай баасы жок экен. Түшүндүңбү? Өтө кадыр баркы жогору, баасы жок, бааланбайт илим. Монунча баага деп илимди сатып ала албайсың. Илимге эмгек кыласың, анан илим келет экен. Өткөн сабакта адеп боюнча өткөнбүз. Ушуга эле уулайда илим менен адеп чогуу жүрүш керек. Эгерде билимиң болуп туруп, адебиң болбосо, анда баягы какшап катып калган, курап калган дарактай эле болосуң, же мөмөсүз дарактай эле болуп каласыңар. Билимдүү да болуш керек, адеп да болуш керек. Мурдагы сабакта өткөнбүз, адеп акылыңдын көрүнүшү, акылыңдын сүрөтү дегенбиз. Демек, вал адабу мал. Илим сага сый урмат берет, кадыр барк берет, анын баасы жок. Адеп сага мал деген байлык дейт. Ушундай бир байлык, коркунуч жок да, коркпойсуң. Менин адебимди бирөө алып алат, анан ал адептүү болсо, мен адепсиз болуп калам эмес да. Сен канчалык адептүү болсоң, сенин жаныңдагылар да ошондой адептүү болот дейт. Сен канча билимдүү болсоң, сенин жаныңдагылар да буюрса акырындык менен сенден билим ала башташат. Адептүү адамдар чыгаан аалымдардан мындай дейт: "Ал-илму афдалу халаф". Илим эң жакшы орун басар дейт. Сенин аркаңда жакшы бала калышы мүмкүн, калбай калышы деле мүмкүн.
сенин артыңдан кала турган эң жакшы орун басар ал билим дейт. Ал эми ошо билгениңе амал кылуу акмалу шараф, эң бир пайдалуу, кемчиликсиз, сага сый урмат бере турган нерсе. Билимиңе амал кылуу дейт. Башка бир даанышмандар илим боюнча бир керемет кеп айтыптыр. Таалламил илма фа иннаху юқаввимука ва юсаддидука сагиран. Билим ал, билимиңди көбөйтө бер. Билимиң сени оңдоп түзөйт. Кичинекей болсоң сени төрө кылып, жанагындай чоңойтуп, чоң адам кылып коет. Ва юқаддимука ва юсаввидука кабиран. Кичинекей кезиңде сени түз жолго салып коет. Оңдоп, түздөп коет. Ал эми чоңойгон кезиңде сени төрө кылып, кол башы, эл башы, журт башы кылып, элге керектүү инсан кылып коет. Илим ал, илимиң сенин душмандарыңа коркуу салат дейт. Сага көз арткандарды дагы деле аларды ичин ачыштырат, дагы да көз арттырат дейт. Мисалы үчүн сен бир душманың болсо, аны жеңүү үчүн аны менен уруштун кажети жок. Билим ала бер, адеп ахлактуу боло бер, өзүңдү оңдоо менен алектене берсең, ал өзүнөн өзү душманың жок болот, көз арткандарың өзүнөн өзү жок болот дейт. Билим ал, билим алсаң, сендеги кемчиликти билим тосуп турат. Кыйшыктыгыңды, өксүктүгүңдү, жетишпеген жактарыңды илим толуктап турат дейт. Билим ал, билим сага жакшы максатты, жакшы үмүттү, туура үмүт кылууну үйрөтөт. Мисалы үчүн азыр жаштар мынча ойлонушу мүмкүн да. Мен бойго жетер менен үйлөнөм. Бойго жетер менен 18-ге толор менен там салам же үй алам деген ойдо болушу мүмкүн. Бул ою жакшы, жаман эмес, бирок кыска ой да. Балагатка жетер менен үйлөнөм деп ойлонуу бул өтө кыска ой болот. Жана балагат деген өзү 18-20 чыгар менен үйлөнүү. Ал кааласак да каалабасак да үйлөнөбүз да, качып кете албайбыз. Баары бир үйлөнөбүз. Эркек андай максат кылбайт. Эркек андан дагы чоң максат кылат. Өтө чоң максат кылат. Кичинекей максатта болбойсуң дейт. Демек илим алсаң, сен жаш балдарча максат эмес, чоң адамдарча максат кыла баштайсың. Ойлой турган ойлоруң дагы тунук болуп, түз боло баштайт дейт. Ибн Муътаз рахимахулла өзүнүн Данышмандар деген китебинде, данышмандар боюнча жазылган, данышмандуулук боюнча жазылган китебинде бир жакшы кеп айтыптыр. Ал-алиму я'рифул жахила. Билимдүү адам сабатсыз адамды алыстан тааныйт дейт. Билимдүү болсоң, сабатсыз надандарды көрүп эле надан экендигин билип коесуң. Неге каяктан ал данышманды алыстан тааныйт, билип алат десеңер? Анткени бул өзү да мурда билбеген да, туурабы? Данышман болгон эмес да, билимсиз болгон, өзүнүн абалын алыстан карап туруп эле билип коет. Өзү ал эмнеден абалдан өткөн да. Элдерди таанышың үчүн билимдүү болушуң керек. Билимдүү болсоң, билимсизди алыстан эле көрүп таанып коесуң дейт. Бирок билимсиз адам билимдүүдү тааный албайт. Себеби ал даражага жетип көргөн эмес да. Ал даражага жетип көрбөгөндүгү үчүн билимдүүнүн билимдүү экендигин тааныбайсың. Биз мынтип ойлойбуз да, жигиттер, жакшы сүйлөсө эле бул билимдүү экен деп ойлойбуз. Ал билими канчалык экендигин биле албайбыз. Себеби анын билим деңгээлине жетип көрбөгөндүгү үчүн биле албайбыз.